Тилек Илебаев деген милиционер эмнеге өчөшүп мен аркаман түшүп алды десе эми белгилүү болду. Оказывается, бул жанагы Шакал Атамбаевдин састы сары сасык жиркеничтүү Атамбаевдин прямой указаниясы менен болоптур. Далилдери мына азыр далилдеп берем. Бул деген Тилек Илебаев деген Иса Өмүркуловдун прямой эле помощник экен. Ошонун эмеси экен да, короче, жан жокор экен. А бул жөнүндө маалыматтарды мурда МВД иштеп кеткен Кыргызстандын, азыр Америкага биротоло көчүп кеткен МВД сотрудниги Данияр Бусурманкулов деген берди. Бүт даныларын берди. Эми Тилек Илебаев сага неудобный суроолор. Ошого жооп бер давай. Ал берген маалыматтар боюнча мындай. Сен эмнеге сен фамилияңды өзгөртүп кеттиң, Илебаев? Сен фамилияң эме турбайбы? Байсаков Тилек Картаңович экенсиң. Эмне бир кылмыш кылдың беле? Же эмне за собой чувствуешь, что ли? Эмне коркуп өзгөрттүң? Бирдеме кылгансың да, жөн адам өзгөртпөйт да фамилиясын. МВД сотрудниктери ГКБ текшериле мо Тилек Илебаевди. Абдан күмөндүү тийип экен бул. Бул мурунку власттын азыркы МВДга киргизилген бул эмеси да, короче. Сотрудниги иштеп атат каршы силерге. Анан мына Байсаков Тилек Картаңович дейт. Чүй областынын Үчемчек айылында төрөлүптүр. Үчемчек деген айыл бар ушу Чүйдө. Кайсы район болду экен? Билгендер айткыла. Комментарийге жазгыла. Иса Өмүркулов прямой крышасы дейт. Ана ошол Данияр Бусурманкулов айтып атат, Америкада жашадагы азыр бар еді ал. Америка граждан болуп кеткен болуш керек, Данияр Бусурманкулов деген досум. WhatsApp'тан жазды. Мына WhatsApp'та мына далилдер турат биякта. Анан мунун берген маалыматына караганда бул Серлоо районунун проституцияларын тымызын контролдоочу экен. Азыр деле шешип атат дейт. Текшериле муну. Бул милицейский эмес левый номери мындай экен. 0550 10 10 15 экен. Чалып текшерип көрүлө. Любой эле граждандар буга. Чалып жүдөтүп чалыламай качы. Анан сурат болот. Мына Иса Өмүркулов деген бул өмүр бою Атамбаев жанынан чыккан эмес. Атамбаев ушунда мэр болгон, Атамбаевдин кылмыш иштерине бүт катышкан Иса Өмүркулов деген. Ошолордун иштерин жаап турган мындай, жаап жашырып. Эми бул болсо прямой подчинение экен ошо Иса Өмүркулов. Аны, конечно, тукурат да. Анан мен айтарым, өлкө президенти Садыр Жапаров, сен эмне кече көргөн кордуңду унутуп калдыңбы? Сен түрмөгө алып барып камап, кескилеп, бети башыңдын баарын кескилеп, мойнуңдун баарын кескилеп, балдарыңды тапырата сыгап, ата энең аз болсо жибербей, кордогон Атамбаевди унутуп калдыңбы? Эмне үчүн сен Атамбаевча мынча лояльныйсың я? Садыр Нуркожоевич. Жогот да булардын баарын. Эмнеге булар кирип алып эмне дедет эми биздин аркабыздан чыгып атат. Ошондой эле ГКМБсы Камчыбек Ташиев. Сиз кече көргөн кордуңузду унутуп калдыңызбы теги? Забордон секирип тигип деп жала жаап, бир жылга камап, андан кийин кызмат бербей көчөдө темселетип, шылымдап, кордоп, улам уголовный дело козгоп, баш көтөрүп койгон ушул Атамбаевди унутуп каласызбы бүгүн? Буларга эмне мынча лояльный карап атасыңар? А мен силер деп жүрүп, Садыр Жапаров анан Ташиев деп жүрүп, сен митингиге катышам деп жүрүп, канча бир 10 чакты жолу катышып, 2 жыл, 3 жыл силер менен чогуу жүрдүм мындай чыкканда. Ошонун азыгынан канча уголовный Атамбаев заманында камалып чыктым. Камалып чыктым. Эми чыкканда эле Атамбаевчылардын кордугун тарта бересиз ушинтип, могу Илебаевга ошогон эмелердин мелочтардын аркасы менен азап тарта бересизби? Улам соттолуп улам. Тилек Илебаев быйыл 2 жолу келди, 29 мартта бирге сотко айыптуу кылып чыкты. Экинчиси болсо сөктү деп өзү келип муштагала ургулап алып барып провокация кылып тийишип. 2 жолу 5 сутка отуруп чыктым. Мына кыйнала бересизби өмүр бою ушул Атамбаевчы шакалдардын азабын тартып. Мен силерге кайрылып атам өлкө жетекчилиги. Чара көргүлө, эмне мынчалык лояльный бүт
Итибай Чотойдун баарын жыйнап алып эле алар болсо былгытып мына силерди ишиңерди артка тартып алат мына. Ооба камап жумушка коюп атасың, кайра камап атасың айлап. Анткени алар иштебейт. Ниети жок алардын. Анткени Атамбаевчылар алар, саботажниктер. Ошол Свердлов рай прокуратурадан кече официалдуу арыздашкам. Рай прокурорун өзүнөн жооп алдым. Кыргыз Республикасынын МВДсынын служба безопасности башчысы аты Осмонбеков дейт. Осмонбеков сизге түздөн түз тиешелүү бул. Текшериңиз могу Элебаевди, текшериңиз абдан. Если текшерип жыйынтык чыгара көрбөсөңүз, анда биз ойлойбуз сиз мурунку власть менен связьың го деп. Мурункулар көп мына. Эмнеге тазаламайсыңар я? Азыркы бийлик эмнеге тазаламайсыңар? Эмнеге мынчалык лоялдуус деп? Лоялдыгыңарды көрдүм мен, лоялдуу экен. Кайра мына. Кайра оптом шагаратып камап атасыңар баарын. Кызмат коюп алып кайра. Кайра кызматтан 2 күндө. Ошол Тилей Элебаев боюнча ошо маалыматтар ошо. Жооп бер сен. А сен жооп бер. Мен менен до конца мен менен. Токтомо Тилей Элебаев. Тобиш Байсаков.